Сүйікті телегөрүүчүлөр, биз өз эфирибизди улантабыз. Баса достор, бул экөө ким деп таң калып турган болсоңуздар, биз Сонун шоу программасынын жаңы алып баруучуларыбыз. Мерим, анда сиз өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Туура айтасың. Мен Мерим, Талас облусунун Талас районуна караштуу Арал айылында төрүлгөм. Азыркы учурда болсо Кыргыз Эл Аралык университетинин журналистика факультетинде 3-курста билим алуудамын. Ал эми менин аты жөнүм Кудайбердиев Нурдос. Мен Нарын облусунун кулуну болом. Ошол жерде чоңоюп өсүп, ошол жерде мектепти аяктагам. Азыркы учурда мен дагы Кыргыз Эл Аралык университетинин 1-курсунун журналистика багытынын студентимин. Эң сонун, мындан кийин сиздер менен түз эфирде жолугушуп турабыз. Эске сала кетсек, 8 декабрь жалпы теле жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы жана ошондой эле Улуттук телерадио берүү корпорациясынын кызматкерлеринин иштегенине 90 жылдык. Жана ошондой эле бүгүн бизде конокто Ала Тоо 24 телеканалынын мыкты диктору, мыкты алып баруучу, төрт тилде кенен сүйлөгөн Расул Багышбаев мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кош келдик. Арыбаңыздар, кутман кечиңиздер менен. Нурдос, Мээрим сиздерди куттуктайм. Тушооңуздордун кесилиши менен. Чоң рахмат. Биз да сизден өтөбүз, сизди ушундай таланттуу адам менен алгачкы эфирибиз болуп жатканына. Чоң рахмат. Буюрса бүгүнкү эфириңиздер ак жолтой болуп, мындан арыда ушул музыка телеканалы аркылуу ар бир көрөрмандын, ар бир күйөрмандын үйүнө жакшы маанай тартуулап, үйүнө күтүүсүздөн сүймөнчүктүү алып баруучулар болуп кирип барып турмуздар. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Расул мырза, сизди мыкты диктор катары, мамлекеттик иш-чаралардын алып баруучусу катары, төрт тилде дагы кенен сүйлөйт экенсиз. Анан буюрса бизде дагы ой максаттар бар, сиздикиндей деңгээлге жетели деген. Өзүңүздүн игилиңиздин сырыгы менен бөлүшө кетпейсизби? Мыктымын деп эсептебейм. Инсан, адам өзүн мыктымын деп эсептегенде ошол жерден токтойт болуш керек. Болгону күн сайын талбас эмгек, мээнет, изденүү, жаңылануу, улам сайын билим алуу. Мына Ош облусунда биз 70-тен ашып 80-ге таяган аксакалды медициналык билим алып атканын көрүп атабыз. Мына ушул атабыз ар бирибизге үлгү болуш керек. Анын сыңарындай кайсы тармак болбосун изденип, жаңыланып, билим алып туруш керек, өсүп туруш керек. Мына ушундай принцип менен сиздер да буюрса чоң ийгиликке жетесиздер келечек алдыда деп ойлойм. Чоң рахмат. Анан сиз азыр эфир сыртында айтып өтпөдүңүзбү? Дарак дароо бүрдө өйт депчи. Ооба. Ошол сыңары сиз дагы эң алгач Мен Кыял ФМ радиосунда эмгек жолуңузду баштаганыңызды билебиз. Келиңиз ошол 10-15 жыл артка кайрылбайлыбы? Расул мырза деген кезиңизди эстеп өтсөңүз. 2008 жылдардын соңу, 2009 жылдар мен такыр ошол теле тармагына келем деген ой болгон эмес. Анткени мен өзүм кесибим боюнча эл аралык мамилелер, ошол чет тилдер, Европа маданияты факультетинде билим алып жаткам. Анан бирок эми баягы ар бир эле алып баруучу алгачкы кадамдары ушул мектепте, жогорку окуу жайлардын иш-чараларын алып баруу менен башталат болуш керек. Мына ошентип активдүү университеттин коомдук баягы маданий иш-чараларына катышып жүрчүмүн. Анан ушул күтүүсүздөн Жаш гвардия бульварынан КТРКнын имаратына келип калып, андан кийин радиого кадам таштап, радиодо мен туура 2017 жылга чейин иштедим. Параллелдүү түрдө анда Ала Тоодо иштеп жаткам. Ал эми Ала Тоо маалымат программасына буюрса киргениме туура 7 жыл болуптур. Ал ортодо сиз биринчи радиодо дагы аналитикалык программаны алып Ооба, бардыңыз, анан ошол Ала Тоого баргандан кийин биринчи радионун жетекчилигинен дагы сунуш түшүп калды. Ошо эртең мененкисин аналитикалык программаны алып барганга. Расул мырза, Мен Кыял ФМ радиосунда ал жерде эми программа мындай көңүл ачуу программаны алып барчусуз да. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ошентип атып анан туруп эле келип, мындай олуттуу адам болуп, информациялык жанрга өтүп, ошол адаптация кандай болдуңуз? Эми чындап эле радио көңүл ачуучу шаңдуу музыкалык радиостанция болчу. Ал жерде эми доорубуз ошол мезгил болду окшойт. Мен дагы сиздердей баса ошол 2-3 курс курагында келгем да радиогочу. 14 жыл болуптур мына келгениме, 14-15 жылга кетип баратат. Анан ал жерде ошол 18-19 жаш курагыбыз, бойдок кез, шаң жараткан кез, музыкалык программаларды алып барганда мындай эми көп деле даярдануунун кажети жок да. Бул жерде өзүңдүн оюңду айтасың, өзүңдүн маанайыңды угарманга билдиресиң, угарманга негизги принцип маанай тартуулаш керек, көңүлүн ачыш керек, эртең менен ойготуш керек, кечинде бейпүл түнгө алыш керек, майрам жаратыш керек, шаң жаратыш керек. Андан кийин мына Нурдос сиз айтып калдыңыз, кантип баягы
адаптация көнүү. ооба көнүү аракети кандай болду деп негизи менин бул көнөнүмдөгү кыялым болчу, максатым болчу ушул олуттуу программа алып барсам деп. Анын ичинде ушул биздин Ала Тоо анда маалымат студиясы болчу. Ушул Ала Тоо маалымат студиясына барып деп. Анан көктөн тилеген ишке ашып келип калдым. Бирок башында албетте ар бир алып баруучуда толкундануу болот. Мисалы радиодо анын чейин толкундануу болбойт, себеби дегенде сени угат, сен мисалы колу бутуң титреши мүмкүн, ар кандай абалда отурушуң мүмкүн, тер кетиши мүмкүн, анын баардыгын көрөрман, угарман сезбейт. Болгон сен үнүңдү угат, балким үндөн билинип калышы мүмкүн. Ал эми телевиденияда сенин башыңан тарта бутуңа чейин өңүң, жүзүң баары көрүнүп тургандан кийин мен ушул эсимде бир жума тери кетип аябай толкунданып алып баргам эфирде. Демек, Бирок мындай жалпысынан көнүп кетүү, көңүл ачуудан олуттуу маалымат программасына мен үчүн мындай өтө бир оор деле болгон жок. Туура айтасыз, бизде дал ошол сиз атап өткөн нерселер азыркы учурда болууда, себеби алгачкы эфир атап өткөндөй. Анан айтып атпайсызбы, ошол кыйналып, ошол толкунданган учуруңузда дикторлукка жаңы келгенде эсте калган бир кызыктуу окуя болду беле? Эстен таптакыр кетпегенчи? Эстен такыр кетпеген ушул студияда Ала Тоо маалымат программасы дал ушул студияда чыгып жүргөнбүз. Анда өзүнчө 24 болуп ачыла элек болчу. Мен ошондо микрофон өчпөй калса дагы эрте мененки эфир эле, анда күндарек эрте менен биз баягы замана программасы менен түз кошулуп, анан ар бир сааттын башына жаңылыктарды берип турчубуз. Ошондо мисалы сюжет, репортаж кеткенде биздин микрофон автоматтык түрдө өчөт. Ошол сюжет бүтүп баратканда микрофон күйгөнүн мен байкабастан бизде баягы маңдайыбызда телесуфлер турат да. Ошол эфир азыр деле YouTube каналында бар экен. Мен өткөндө эле дагы бир жолу көрүп калдым, кайталап. Мен аябай сүйлөп операторго ушул көзүм жакшы жетпей атат, көрбөй атам деп туруп мынтип карасам камера күйүп турат. Анан акырын байкатпастан сүйлөп кеткен. Бирок ошол эфирди көпчүлүгү көрүптүр. Радиодо абдан кызыктуу учурлар баса көп болот. Себеби ал жерде көңүл ачуучу, шаңдуу, ар кандай сөздөрдү айтасың, кесиптештериң менен тамашалашасың, угармандар менен тамашалашасың. Байкоосуздан башкача сөздөрдү айтып жүргөн учурлар да болгон. Радиодо абдан көп да кызыктуу. Анан мындай Ала Тоодо кичине бай олуттуураак болуп даярдангандыктанбы, ошол микрофондун иштеп кетишине эле кошулуп сүйлөй ийген болбосо мындай. Анан дагы бир кызыктуу учурду айтып берейин. Эстедим азыр. 2017 жыл, анда 24 болуп ачылган. Мен ошол жылдары 2017-нин соңунда кетип Миң кыялдан отпаймынбы? Биринчи радиодо Миң кыял ФМде Ала Тоодо параллелдүү түрдө иштедим. Параллелдүү түрдө болгондо кандай болуп калат? 3 жерде бир иштечүсүз. Биринчи радиодо эрте менен 7ден 8:40ка чейин эфирде. Анан мен дароо анда чыгып туруп билесиздер, эми Дзержинский бульвары жакын, 10 мүнөттүн ичине жетип калам, 9да күндарекке түз эфирге чыгам, күндүз эфирди алып барам, кечинде 5:30 бүтсө мен Миң кыялга кечки эфирге келчүм. Ошентип атып саат 1де эфир бүткөндө үйгө барасың, кайра эрте менен туруп келишиң керек. Эми уктоо режими 4, максималдуу түрдө 5 саат да. Анан адамдын көзү ачык жүрө берет, бирок мээси токтоп калышы мүмкүн экен, мээ чарчайт экен. Мен ушундай бир учур болду, жай мезгили эле, июль айы. 9да түз эфир, Ала Тоонун жыйынтыктуу болчу. Мен 7ден бир 20 мүнөт өткөндө башым бир аз ооруп, анан дары ичип, кесиптештерибиздин баягы кыргыз редакциясы бөлмөсүндө ушундай бир диван бар, отура турайынчы деп, ошол баягы дарында ичкен үчүнбү, ошонун таасириби уктап кетиптермин. Анан кесиптешим Бурулай Сурманкулова деген ошол бир пледти алып үстүмө жаап коюптур, мен уктап атсам. Анан кесиптештерим баары эми кечинде үйүнө кетип калат да. 9дагы диктор эле эфирде калат. Анан мен көзүмдү ачсам эле караңгы, пледте жаап жатам. Саат 8ден 57 мүнөт өтүп туруп 3 мүнөттөн кийин эфир. Түз эфир. Мен ойгонуп атам. Жетекчилик, продюсер, башкы директор, демек эфирге редактор баары издеген экен мени. Мен ушундай телефонум да өчүп калыптыр. Мен баягы уктап кетем деген ой болгон жок да. Бирок 3 мүнөттүн ичинде баарын жетиштик, дароо эфирге кирип үлгүрдүк эң негизгиси. Ошондо бир мындай. Эң жакшы ошол 3 жумушту бир учурда аркалап жатып. Бирок ошол сабак болду, ошондон кийин мен кой мындай бир эле багытта кетейинчи. Баягы көп нерсени каалап, самап, же болбосо жетишем деп, саламаттыкка мындай доо кетире албайм деген чечимди кабыл алып, андан кийин Ала Тоодо иштеп калдым.
ошол бир учурда үч жумуштар кылып жатып дикторлук жумушуңузга барып туруп радиодогудай достор салам деген сыяктуу айтып жок андай такыр болбойт, балким радиодон мен телекөрүүчүлөр деп кайрылып алган, балким түз эфирде урматтуу угуучулар деп кайрылып алган, балким бир эки учур болгон чыгар, бирок Ала тоонун эми багатын билесиздер, бул олуттуу жаңылыктар, ал жерде андай жок болгон жок. Профессионал болгондуктан андай нерселерге жол берилбесе керек. Чындыгында азыр Мээрим экөөбүз аябай мындай толкунданып турган учурубуз, биздин тушоо кесүү эфирибиз, биринчи эфирибиз сиз менен болуп жаткан өтө бир мен да кубанычтамын. Сыймыктануу менен айтып бере алабыз да. Биринчи эфириңерде ким болду дегенде, Расул Багышбаев, диктор, Ала тоо 24-түн сонун бир мыкты бир диктору деп өтө бир кубанычтуу нерсе болуп атат азыр бизде. Кандай жакшы. Ыраазычылык, чындап эле сиздердин да мына жүзүңүздөрдөн ушул жумушка ишке болгон каалооңуздар, анын үстүнө мына Улуттук телерадио берүү корпорациясынын 90 жылдык мааракесинде, телевидение күнүндө сиздер эфирге чыгып атасыздар, ушул майрамдардын алдында, бул да абдан жакшы бир белги болуш керек, ийгилик. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Аны айтып өтсөңүз, келиңиздер анда кыскача видео клиптен кийин биз кайрадан эфирди улантабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз эфирде улантуудабыз. Ал эми бүгүн бизде конокто Ала тоо 24 телеканалынын мыкты диктору Руслан Багышбаев конокто. Расул мырза, айтсаңыз, эгерде диктор болбосоңуз, кайсы кесиптин ээси болот элеңиз? Бала кезде ушул ички иштер тармагында, орган тармагында эмгектенгим келчү. Демек, азыр милиция кызматкери болгон. Кызматкер, милиция кызматкери болгум келчү. Андан кийин бул ушул мектепти аяктаарда бир 9-10 класстарга келип калганда адвокат болгум келди, жактоочу. Андан кийин дароо чечимди ушул 11 класста кабыл алдым, себеби мен ушул бүтүрүүчү класста англис тилин тереңдетип окуган лицейде окудум эле. Анан ушул дароо тилге ыктап, тилге кызыгып, анан ошол багыт боюнча кеттим да. Тил деп калбадыңызбы? Учурунда эки жума кытай тилин үйрөнүп, анан баш тарткан экенсиз да, анан өкүнөм деп айткан экенсиз. Азыркы учурда кытай тилин үйрөнө алдыңызбы? Жок, мен ушул жай мезгилинде Кытай Элдик Республикасында да болуп келдим, Бейжин шаарында. Аракет кылдым, бирок мындай саламдашып, учурашып, ыраазычылык билдирип, баягы күнүмдүк турмушта колдонгон азын олак сөздөрдү үйрөндүм, бирок мындай кенен сүйлөй албайм, эркин сүйлөй албайм. Айтсаңыз, жалпы дикторлук кесипте атайын коюлгандай так талаптар барбы? Ар бир кесипке талап болуш керек, себеби дегенде сен эң биринчи өзүңдүн жумушуңа так, анан кийин ак кызмат кылышың керек, жоопкерчиликтүү болушуң керек. Ар бир адам өзүнүн кылып аткан ишин, кесибин сүйсө, майын чыгарат да, өтөөсүнө жетет. Анан дикторлукка талап ушул жаңылыкты негизгиси көрүүчүгө жеткирүү. Туура так окуу, ар бир сөз, ар бир тамга, кайсыл жерде кандай баягы ударение деп коебуз го, кандай айтылат, өзүңдүн эне тилиңде алып барып аткандан кийин эне тилиңди так билүү, сөз байлыгың кенен болуш керек биринчи кезекте. Себеби дегенде сен сөзүң менен, анан үнүң менен көрүүчүнү, калың элди тартып атасың. Демек, мындай адабий тилде сөз байлык кенен болсо, уккан кулактан кирип, анан жүрөктөн орун алгандай сүйлөөгө аракет кылыш керек да. Демек, эфирге чыгаардын алдында даярданасыз, өзүңүздүн күнүмдүк бир орусча айтканда упражненияларыңыз бар болсо керек, ошолордон бир экини бизге көрсөтө кетпейсизби? Эми баягы сиздерге окшоп жаңыдан алып баратканда биз жаңылмачы айтып, мен бирок жаңылмачы сиздердин кесиптешиңиздер болуп укмушумдай айта албайм. Деңгээлде же болбосо жаңгактуу оозубузга, тишибизге коюп алып, мындай көнүгүүлөрдү сиз айткандай жасап көрчүбүз. Тамгаларды айтып, мисалы Р, Ф, Ц деген ушундай бир кыйын сөздөр ушул тамгалардан башталган, мисалы Швейцария Конфедеративдүү Республикасы дегенди көрүңүз. Мен азыр айтып атып, мен Ф менен Рда тилим чайналып кетип атат. Ушундай бат-баттан айтып Р, П, С деп мындай бир аракет кылып, эми кадр артында маймыл эле болобуз. Ушундай даярданчыбыз, бирок азыр көп учурда бир 80-90% мындай атайын көнүгүүлөрдү деле жасап чыкпайбыз, балким үн өзү коюлуп калгандыктанбы, жок да ушундай. Негизи атайын китептерди окуйсузбу, балким сизге окшогусу келген биздин жаштар аябай көп да, анын арасында биз барбыз дегендей. Атайын өзүңүз окуган китептерди балким атап өтөсүз бизге.
акыркы мезгилде азыр же болбосо окуп атам деп мен калп айта албайм. Себеби баарыбыз мына бир аз бош болуп калсак эле кол телефонду колго алып атабыз. Бирок көбүнчө ушул азыр соңку мезгилдерде психологиялык багыттагы китептерге кызыгып жатамын. Анын ичинде жакында гана Илон Масктын апасынын биографиялык ушул китебин окудум. Баягы уулун кантип тарбиялап, Илон Маск мына планетардык деңгээлдеги бир азыркы заманбап көп ойлоп тапкан адам, инсан ошол жөнүндө жазган. Ушундай мисалы Бодо Шафердин ийгиликтүү адамдар жөнүндө китеби бар ушул сыңарында. Анан албетте өзүбүздүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуш керек. Көрсөм мен бир жолу жаңылыптырмын. Билим берүү министрлигинен бир адис менен сүйлөшүп атсам, башкаруу академиясынан бир мугалим дагы айтып калды да, мен Айтматовдун бир чыгармасын, мисалы биринчи мугалимди биз бала кезде окуганбыз, мектепте окуп жүргөндө. Же болбосо бетме бетте окуу жайда студент кезде окуганбыз. Биз аны окуганбыз деп айтып койсок жаңылышат экенбиз да. Демек аны 19 жолу оку, 20 жолу оку, 25 жолу оку. Ар бир окуганда башкача кабыл алат экенсиң. Ошон үчүн ушул Айтматовдун чыгармаларын соңку мына 2010-2008 жылдары чыкты. Ушул Чыңгыз Төрөкуловичтин өзү баягы көз өткөндөн кийин менин колума тийди. Тоолор кулаганда романы мисалы, кандай керемет роман. Ушул адабий чыгармалар. Буюрса анда бизге дагы бөлүнгөн убакыт соңуна акырындан келип жетип атыптыр. Келип бизге мастер-класс деп да койсок болот. Жаңылмачы айта албайбы? Жок, баары жакшы эле болду. Мектептерде окуп, биз да сиздин деңгээлиңизге жетебиз деген ишеничтебиз. Ийгилик каалайм дагы бир жолу. Нурдос, мээрим, атыңыздарга затыңыздар жарашып, мыкты алып баруучу болуңуздар. Ушул жүзүңөрдө нур чачырап турат экен. Жалпы телекөрүүчүлөрдү биздин кесиптик майрамыбыз менен ушул Улуттук телерадио берүү корпорациясынын 90 жылдыгы телевидениянын күнү менен куттуктаймын. Көрүүчүлөр болбосо биз кимге кызмат кылмакпыз? Анан ушул Улуттук телерадио берүү корпорациясынын ичинде кызмат кылган залкар, нечен деген таланттар, нечен деген ардагерлер ушул жерде кызмат өтөгөн. Мына ошол ардагерлерден баштагым келип атат. Телевидение күнү кут болсун, УТРКнын 90 жылдык мааракеси кут болсун. Жалпы жамаатыбызды, ушул сиздердин телеканалдын жалпы жамаатын Канат мырза баштаган куттуктап өтөмүн. УТРК ар дайым биринчи, Улуттук телерадио берүү корпорациясы мен эфирди ачып жатып да сыймыктануу менен айта алам. Өлкөнүн башкы негизги каналы УТРК алга. Албетте, чоң рахмат. Жана сиздердин ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалаймын. Чоң рахмат. Дагы бир ирет майрамыңыз менен